Түбөлүк багытка ээ болгоңуз келсе, ыймандуу жашап, сооптуу иштерди көбүрөөк кылган такыба жашоо кечириңиз. Түбөлүк бактылуулукка эшиктерин аччу өлүм бул өмүрдү таза жашап, Курандын ыймандын негизинде жашап өткөн өмүр. Ошондуктан чыныгы мусулман өзүнүн жашоосунда ыйман жолунан эч тайбашы керек. Бүт кылган эткен аракет амалдарынын баарын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ылайыкташтырып жашоосу кажет. Кудайдан коркуп жашоосунун ар ирмеминде өзүнө өзү отчет берип жашасын. Көрүнүктүү сахабалардын бири Умар радиаллаху анху айткан эмеспи? Сурак күнү келгенге чейин өзүңөрдү өзүңөр суракка алгыла. Улуу кыямат күнү келгенге чейин, Аллахтын астында суракка турчу кезге чейин жашооңорду ыймандуу, адеп ахлактуу, сооптуу иштер менен кооздогула. Бул жашоодо өзүнө өзү сурак кылып жашап өткөндөргө кыямат күнү жеңил болоору калетсиз дейт. Мусулман инсан ар күндө мына ошол күнүмдү кантип өткөрдүм деп өзүнө отчет берип, бул күндү мен кантип баштадым? Мага жаңы күндү тартуулаган Аллах субханаху ва тааляга алкыш айттымбы? Таңкы багымдат маалында сени Аллах тобо кылууга чакырганда, Аллахтын астында намазга турдуңбу? Ошол Аллахтын ырайымы, кечирими, берекеси төгүлчү таңкы учурда ал мүмкүнчүлүктү кантип колдоно алдың? Же ал мүмкүнчүлүктөн куру калып, уйкуга берилип уктап жата бердиңби? Таңкы багымдаттын берекеси ошол жаңы күнүңө пайдасын тийгизер мүмкүнчүлүгүнөн кур калбадыңбы? Жаңы күнүңдү канчалык деңгээлде Аллахты эстеп зикирлөөгө арнай алдың? Ушул бүгүнкү жаңы күнүңдө Аллахты канча ирет эстедиң? Бүгүн сен напсенин кумарларын, ыракаттарын ойрон кылчу өлүм жөнүндө ой калчадыңбы? Жамааттык намаздарын канчасына катыша алдың? Намазыңды канчалык деңгээлде Аллахка берилүү менен окудуң? Жегениң, ичкениң, тапкан акчаң канчалык деңгээлде арам же адал болгонда канчалык маани бердиң? Ар бир кылган иш аракетиңде арам нерсе жокпу деп этияттандыңбы? Бүгүн Аллахтын кулдарынын акысына кирген жоксуңбу? Бүгүнкү күнү эч кимдин акысын бузбадым, эч кимди ызалантып тарынткан жокмун деп айта аласыңбы? Өзүңдүн үйүңдөгү итиңди, мышыгыңды, мал, кой, жылкыларыңдын өстүргөн гүлдөрүңдүн акысын толук сактадыңбы? Ошол үйүңдөгү макулуктарга мамиле кылып атып, бир пенде үйдөгү мышыгын ачка калтырып, ал жаныбар өлүп калып, анан ошонун несебенен кожоюну жазага кириптер болгонун, ал эми чаңкаган итке суу берип койгон үчүн Аллахтын кечиримине ээ болгон кишини эстедиңби? Бүгүнкү күнү апакеңдин, атаңдын, бир туугандарыңдын акыбалын сурап, колдон келген жардамыңды бердиңби? Эгер алардын көзү өтүп кеткен болушса, Фатиханы окуп, сообун аларга багыштадыңбы? А эгер үйдөгү кожойке болсоң, күйөөңдү жакшы сөз менен жумушуна узатып, жолдошум адал ырыскы таап иштеп келсин деп дуа кылдыңбы? А кечинде үлгүлүү, ахлактуу аял катары жумуш иштеп чарчаган күйөөңдү жылмаюу менен жакшы сөздөрдү айтып, чарчоосун жазууга аракет кылдыңбы? Эгер сен үйдүн эркеги, кожоюну болсоң, жубайыңа, уул кыздарыңа канчалык деңгээлде жакшы мамиле кыла алдың? Аларга руханий азык берүүгө кандай аракеттерди көрдүң? Аллах субханаху ва тааля сага аманат кылып берген бала чакаңа эмнелериң менен өрнөк болуп насаат айта алдың? Алардын жүрөктөрүнө канчалык деңгээлде Аллахка жана анын пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүнү сиңире алдың? Акыйкат жолду табууга муктаж болуп, сенин туура түшүндүрүүңө муктаж болуп аткан адамдарга жакшы, жумшак сөз менен, башкаларга үлгү болорлук ажайып кулк мүнөз менен жеткизе алдың? Алар акыйкат жолго түшсүн деп дуа кылдыңбы? Аларды жакшылыкка чакырып, жаман жолдордон кайтарган сөздөрдү айта алдыңбы? Биздин замандагы көптөгөн азгырык жаман иштерден адамдарды оолак кылуу багытында өзүң жоопкерчиликтүү болгон мусулмандык милдетиңди аткарып насаат кыла алдыңбы? Сага Аллах берип койгон неемат жакшылыктарды кимдер менен бөлүшө алдың? Бир момун мусулманды болсо да кубандырып, аны туура жолго чакырган ыймандын ыракатын сезе алдыңбы? Бүгүн кайсы бир жетимдин башынан сыладыңбы? Ооруп жаткан оорулуудан кабар алдыңбы? Бүгүн кай бир инсан каза болсо, анын жаназасына катыштыңбы? Өзүң жашаган аймактагы кошуналардын, колунда жоктордун акыбалын сурап кол сунуп койдуңбу? Мейли, таптакыр башка өлкөлөрдө жашап жатса дагы, алыстагы мусулмандардын кейиштүү абалы эмне болуп атты экен деп кызыгып койдуңбу? Зулумдук көрүп, үйүнөн айрылып, тентип жүргөн мусулман боордоштордун абалына өзүңдү бир коюп көрдүңбү? Ачка жүргөндөрдү тоюндуруп, ооруп жаткандарга көмөк кылып, карызга батып, чүнчүп, кыйналып жүргөндөрдүн акыбалын бир аз болсо дагы жеңилдетүүгө салым коштуңбу?
Жок дегенде баары жакшы болот деп жылуу сөз айта алдыңбы? Аларга чын дилиңден бооруң оруп, алар үчүн Аллахка дуа кылдыңбы? Бүгүн сенин алдыңан учураган тааныштагы, бейтааныштагы мусулмандарга биринчи болуп оозунуп «Ассаламу алейкум» дедиңби? Жылмаюу сүннөт экенин эске алып, адамдарды жылмаюу менен карадыңбы? Сага жамандык кылып залал келтиргендерге жакшылык менен жооп кайтарып, аларды кечирүүгө дараметиң жеттиби? Бүгүн Аллахка жакын таква чөйрөнүн адамдары менен убакыт өткөрүүгө убакыт бөлө алдыңбы? Сага ачуу тийсе дагы Аллахтын ыраазылыгын көздөп бетиңе чындыкты айтып турчу таква чынчыл дос таба алдыңбы? Күнөөкөр начар адамдар менен насиптеш чогуу болуудан мени алыс кыла көр деп Аллахка кайрылып тынчсыздандыңбы? Же болбосо жолду ары бери өткөн адамдарга жолтоо болчу ташты, бутакты ары алып кое алдыңбы? Сага сооп алып келчү, ыйманыңды күчөтчү кандайдыр бир сооп иштерге, Аллах ыраазы болчу кызматтарга катыша алдыңбы? Акыр кыямат күнгө чейин адамзатка түшүрүлгөн эң бир керемет ыйык Курандан бүгүн канча бетти барактап окудуң? Аяттардын түпкү маанисине ой калчап, жашооңду ошол аятка ылайыкташтырып түзө алдыңбы? Куран үйрөткөн, Куранга кызмат кылган, Куранды элге жайылткан таква адамдардын бири болууга аракет кылдыңбы? Өзүңдөгү жаман адаттардан арылууга карата бүгүн кандай далалаттарды жасадың? Тилиңди бирөөнүн көңүлүн ооруткан жаман сөздөрдөн, ушагайын кыйбат сүйлөөдөн, же маанисиз курла кеп айтуудан тыйдыңбы? Өзүңдүн эсеп китебиңе, амал китебиңе эмнелер жазылды бүгүн? Амал китебиңдин бүгүнкү барагы үчүн сурак күнү жооп бере аласыңбы? Эсеп китебиң ар күнү улам сен кылган ар кыл иштер менен толукталып, жазылып турарын бүгүн эсиңе алып, буга маани бердиңби? Акыркы 24 саат ичиндеги өз кылган эткен иштериң, абийириң үчүн өзүңдү өзүң суракка алдыңбы?